Комикс баракчаларынан чоң экрандарга которулуп, дүйнө жүзүнүн бардык кинотеатрларын супергеройлор ээлеп турган маалда Человек-паук аттуу каарман тууралуу укпаган адам болбосо керек. Ооба, өзүн дружелюбный сосед деп атаган Человек-паук бир убакта TikToктогу трендке дагы айланганга жетишкен. Человек-паук geldi. Эми минтип 2008 жылдан бери чыныгы перфекционист катары Marvel кино дүйнөсүн түзүп келе жаткан Кевин Файгинин жардамы менен Человек-паук тууралуу 3-чү өз алдынча тасма жарык көргөнү турат. Албетте буга чейин Сэм Рэйми жана Марк Уэббтин дагы экранизациялаштырган варианттары болгон. Бирок ал тасмалар чоң бир кино дүйнөнүн бөлүгү болгон эмес. Андыктан аларды эске албайбыз. Человек-паук тууралуу такыр эч нерсе билбей туруп, бул киного барган биздин көрүүчүлөр көп нерсени түшүнбөй калышы мүмкүн. Мына ушул пробелди бүгүн биз толуктоого аракет кылмакчыбыз. Андыктан чайыңарды даярдагыла дагы KG Top 5 каналына катталып кетүүнү унутпагыла. Человек-паук комикс баракчаларында алгачкы жолу 1962 жылдын 15 август күнүндө пайда болгон дагы Amazing Spider-Man же болбосо Удивительный Человек-паук деп аталган. Ошондон улам Эндрю Гарфилд ойногон Человек-пауктун постеринде дал ушинтип жазылып турганын көрсөк болот. Каармандын атасы болуп Стэн Ли эсептелет. Анткени каармандын мүнөзүн, тарыхын, аты жөнүн, супер күчтөрүнөн бери дал ушул адам ойлоп тапкан. Ал эми костюмунун дизайнын болсо Стив Дитко иштеп чыккан эле. Эң кызыгы ошол маалдагы Marvel Comics компаниясынын жетекчиси Мартин Гудманга эмгегинин натыйжасын сунуштаганда бул мен буга чейин уккан идеялардын эң жаманы деп жооп берген. Жыйынтыгында Человек-паук элге ушунчалык жаккандыктан 1967 жылы бул каарман тууралуу өзүнчө мультсериал жарык көргөн. Андан бери Человек-паук тууралуу 8 мультфильм, 2 телевизиондук шоу жана 1 театралдык спектакль дагы коюлган. Ошентсе дагы калың журтка 1994 жылы жарык көрүп классикага айланган Удивительный Человек-паук мультсериалы көбүрөөк жаккан. Человек-пауктун берилген фанаттарынын катарына поп музыканын падышасы болгон Майкл Джексон дагы кирген. Майкл бир убакта Marvel киностудиясын сатып алып, Человек-паукту өзү ойногусу келген. Бирок белгисиз себептерден улам падышанын ою ишке ашкан эмес. Ооба, силер түшүнгөндөй эле Marvel студиясында дагы бир убакта финансылык кыйынчылыктар болгон. Ошондон улам 1996 жылы Человек-паук каарманын колдонуу укугун Япониянын Sony Pictures компаниясына $10 миллион сатууга аргасыз болгон. Ошондон улам Сэм Рэйми жана Марк Уэбб экранизациялаштырган Человек-паук тасмалары Marvel киностудиясына эмес, Sony Pictures'ке таандык болгон. Ал эми 2017 жылдан баштап Sony Pictures менен Marvel киностудиясы бир сөзгө келишип, каарманды чогуу колдонуу чечимин кабыл алышкан. Бирок бул келишим дагы эртели кеч бүтөөрү турган иш. Мындай кырдаалда Человек-пауктун чыныгы фанаттарына эле кыйын болчудай. Эки студиянын келишимине эмне тоскоол болушу мүмкүн? Бул кадимкеле ач көздүк. Том Холланд ойногон Человек-паук тасмалары азыркы учурда эң аз дегенде эле $1 миллиард киреше алып келүүдө. Мындай ийгиликтин башында Кевин Файги турганын сокур деле көрүп турат. Бирок ошентсе дагы Sony кирешенин дээрлик 95%-ын өз чөнтөгүнө салууда. Ушундан улам 2019 жылы Sony менен Disneyдин ортосунда келишпестиктер келип чыккан. Анда конфликти бат эле чечишкен. Бирок алдыда дагы мындай келишпестиктер болуп турары турган кеп. Киреше маселесин бизнесмендерге таштайлы дагы каарман тууралуу кызыктуу фактылар жөнүндө кепти баштайлы. Чёрт, давно пора. Том Холланд учурда чоң экрандарда Человек-пауктун образын жараткан эң жаш актер болуп саналат. Эскерте кетсек, Сэм Рэйминин биринчи тасмасы тартылып жаткан учурда Тоби Магуайр 26 жашта болгон. Ал эми Эндрю Гарфилд Человек-пауктун костюмун алгачкы ирет кийгенде 29 жашка чыккан эле. Салыштырмалуу Том Холланд Первый мститель противостояние тасмасы тартылып жатканда болгону 19 жашта эле. А эмнеге Первый мститель противостояние десеңиз, эскерте кетели. Marvel кино дүйнөсүндө Человек-паук алгачкы жолу дал ушул тасмада пайда болгон. Ал эми Человек-паук Возвращение домой деп аталган өз алдынча тасмасы 1 жылдан кийин гана жарык көргөн. Человек-паук Нет пути домой деп аталган 3-чү тасма буга чейинки 2 тасмага салыштырмалуу интернетте бир кыйла хайп жаратканын айтпасак деле байкасаңыз керек. Анткени бул тасманын өзүнчө бир фишкасы оригиналдуулугу. Буга чейин Marvel'де боло элек эпиктик жагы бар.
Бул нерсени баштан аяк түшүндүрүү үчүн кепти илгерки 2002 жылдан баштоо зарыл. Ал убакта Marvel кино дүйнөсү деген түшүнүк биздин эмес, Кевин Файгинин дагы түшүнө кире элек болчу. Леонардо Ди Каприо болсо Человек-пауктун ролунан баш тартып, өзүнүн ордуна жакын досу Тобби Магуайрды сунуштап кеткен. Ал эми Джеймс Кэмерондун ордуна Сэм Рэйми келип, режиссерлук креслону ээлеп калган. Мына ошол алгачкы тасмада Человек-пауктун башкы душманы болуп Уильям Дефонун аткаруусундагы Зеленый гоблин болгон. Тасманын кульминациясында жакшылар жамандарды жеңип, Зеленый гоблин ийгиликтүү каза табат. Экинчи тасмада гоблиндин ордун доктор Осьминог деген атка конгон Альфред Молинанын каарманы ээлейт дагы, аягында ал дагы сууга чөгүп каза табат. Үчүнчү тасмасында Питер Паркердин тайкесин кокустан атып алып, кийинчерээк өзү дагы супер күчкө ээ болгон Песочный человек Человек-пауктан кечирим сурап, көздөн кайын болгон. Пауктун кийинки тасмасында баш каарманды Эндрю Гарфилд ойноп, душманы Ящер атка конгон доктор Курт Коннорс болгон. Ящер дагы Гарфилдтен бир сыйра таяк жейт дагы, о дүйнөгө сапар алат. Новый Человек-паук высокое напряжение тасмасында Оскар сыйлыгынын лауреаты Джейми Фокс Гарфилдке каршы чыгып, бул дагы жеңилүү ызасын көргөн. Мына эми Том Холландтын 3-чү тасмасына кайрылсак болот. Мистерио Человек-пауктун чыныгы жүзүн бүт дүйнөгө ачкандан кийин Питер айласыздан Доктор Стрэнджге жардамга кайрылат. Улуу сыйкырчы бардыгынын эсинен бул маалыматты өчүрүү учурунда Фокстан мультивселенная же болбосо мультидүйнө эшиктерин ачып алат. Ал эшиктер аркылуу биздин дүйнөгө жогоруда атап кеткен Зеленый гоблин, доктор Осьминог, Песочный человек, Ящер, Электро аттуу буга чейинки тасмалардагы Тобби Магуайрдын жана Эндрю Гарфилдтын душмандары кирип келет. Чыныгы дискотека мына ошондо башталат. Ушунча сөздөн кийин декабрь айынын 16-сында чыга турчу Человек-паук Нет пути домой тасмасынын масштабын, фишкасын, мазмунун, интригасын түшүнсөңүз керек. Эгерде биз дагы жеткиликтүү түшүндүрө албаган болсок, анда сөзсүз түрдө жогоруда атап өткөн тасмаларды көрүп чыгууңуздарды сунуштайт элек. Жөн эле сунуштабастан тасмалардын ссылкасын видеонун түшүндүрмөсүнө бекитип коймокчубуз. Биз сиздин аталган тасмадан максималдуу түрдө кайф алууңуздарды эңсеп, бул видеону тартууладык. Андыктан кичинекей сураныч. Мээнетти баалап, бул видеого лайк басып, KG Top 5 каналына катталып кетүүңүздөрдү суранмакчыбыз. Жана биздин контент тууралуу оюңуздарды сөзсүз түрдө комментарийден күтөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык достор. Көрүшкөнчө.